Al-jannatu haqqun wa naru haqqun. Бейіш бұл ақиқат, дозоқ бұл ақиқат. Екеуін тең Алла Тағала түбөлүк үшін жаратты. Бұл дүние отырымдық, бірі 100 жыл жашайды, бірі уақытта 900, бір уақытта 1000 жыл жашагандар болған. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам айтады, мен үмметімдің өмірлері 60-70-тің ортасында. 80-90 жүзге шыққандар азырақ болады екен, 40-50-де кетіп қалғанда азырақ болады екен. Орташасын алғанда 60-70-тің тегерегінде бітеді. Біткеннен кейін қайқарауыз деген сұрау болуш керек. Вахадайнахун надждайн. Алла Тағала екі жолды көрсетіп қойған инсанға. Бейіштің жолы мұнаке, дозоқтың жолы мұнаке. Екі жолды көрсетіп қойған Алла Субханаху ва Тағала. Алла Тағала бейішті жаратқанда Жабраил періштені шақырған. Бейішті жаратып, бейіштің ішіндегі нематтарды, соопторду, даражаларды, рахаттарды, бейіштің ішіндегі бардық жақшылықтарды жаратып тұрып, Жабраил періштені шақырып, бар қарап келші бейішті деді. Бейішке барды, için қараса ұқмыш. İçin қараса ал жердегі алтын, бермет, күміш, миск, бардық рахаттарды көріп, келіп тұрып айтты, ва иззатик. Я Алла, сенің иззатыңа ант ішіп айтам дейді. Ким ушул бейіш туралы ұқса сөзсіз әлі кірет қо деді. Андан кейін Алла Субханаху ва Тағала бейішті нәпс қалауай тұрған нәрселері менен қоршап қойды. Ва хаффаха бишшахава бил макари. Нәпсті қалауай тұрған макарих дейді. Ушындай бір қиыншылықтар менен қоршап қойды. Жабраил періштені жана айтты, бар емі қарап келші деді. Бар дәле көріп, қайтқаннан кейін Алла Тағалаға ант ішіп айтып отады. Қорқомын дейді, біреу да кірбей қалауы деп бейішке. Мен қорқомын, біреу дағы кірбей қалауы деп. Бұның мәнісі не? Адамдар көргенде нәпсістің қалосына қаршы бардығы, бардық қиыншылықтар. Мұнаке, хуффатыл жанна бил макарих ва хуффатыл нар биш шахават. Алла Тағала дозоқты жаратты, дозоқтың ішіндегі бардық азаптарды жаратты, бардық қордықтарды жаратты, бардық отты жаратты. Андан кейін Жабраил періштеге айтты, бар көріп кел деді. Қарап барып көріп келуілі қайтып айтты. Біреу да бұл жаққа кірбейді қо деді. Андан кейін Алла Тағала адамды нәпсісі қалай тұрған нәрсеменен орып таштады дозоқтың бардығын. Нәпсісі қалай тұрған нәрсеменен орып таштады дағы. Жабраил періштеге айтты, еме барып қарап келші деді. Барып тұрып келіп айтты, Алла саңа ант ішіп айтам, бардығы кіріп кете өдеймін да дейді. Не үшін? Нәпсінің қалосының арқасынан дозоқ тұрады екен тойғандар. Нәпсіге қаршының арқасынан бейіш тұрады екен. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ким жаратқан Алланың алдында тұрғандан қорқса, өзін нәпсісін қармаса, нәпсісі қалаған нәрсесіне, нәпсісі арам нәрсеге шақырады. Иннан нафса лаамаратун бису. Жамандыққа бұйырады. Тоқтатса, аның екінші қадамы бара тұрғаны бейіш деді. Бейіш деді. Бүгінгі темамыздағы мынау ушул бейіш тозақ бойынша туғандар. Құранда Алла Тағала айтады: «Иннал муттақина фи жаннати ва уюн». Алладан қорқып, күнәлерден сақтанып жашаған тақвалар, алар бақтарда болады, алар бұлақтарда болады. «Удхулуха бисаламин аминин». Бейішке кіргіле, тыныштықта, аманшылықта кіргіле. «Ва наза'на ма фи судурихим мин ғиллин ихванан ала сурури мутақабилин». Біз алардың жүрегінен жек көрінің бардығын алып таштаймыз дейді. Алар ушундай бір отырғыштарда отырады, бири-бирине жүзден үшіп. «Ла ямассухум фиха насаб, ва ма хум минха бимухражин». Аларға ешқандай жерде қиыншылықтағы болбойды, жана алар ал жерден шығарылбайды, алар түбөлүктүү болады дейді. Алар ал жерде түбөлүктүү болады. Хадисте келет, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бейіштерді бейішке кіргізіп, дозоқтықтарды дозоққа кіргізіп, андан кейін бір ушу өлімді алып келеткендағы өлімді муздап қояды деген туғандар. Не деп айтады екен? Бейіштіктер сіздер бейіште түбөлікті қаласыңар.
Дозоқтықтар сілер дозоқта түбөлүктүү каласыңар. Бейиштиктерге айтылына деген, сілер бұл жерде жашайсыңар, эч качан өлбөйсүңөр. Ден соолукта болосуңар, эч качан оорубайсыңар. Жаш болосуңар, эч качан карыбайсыңар. Түбөлүктүү неематта болосуңар, эч качан неемат силерден азайбайт, алынбайт, жок болбойт дейт. Мына. Бейишке киргендерге 4 жарыя кылынат экен мына. Түбөлүктүү жашайсыңар, өлүм болбойт. Ден соолукта болосуңар, оору деген болбойт аерде, болду. Оору бу дүйнөдө, баш оору, ич оору бул дүйнөдө. Бейиште ал жерде оору жок. Ал таза жер. Бири-бирине көрө албастык жок. Бүгүн азгандай болуп атат. Аерде текеберлик жок. Ал жерде улуу зара, кичи зара жок. Ал жерде мурундан чимкирик акпайт. Ал жерде кан чыкпайт, ийриң чыкпайт. Ал таза жер. Ден соолукта болосуңар, оорубайсыңар, жаш болосуңар, карыбайсыңар дейт. Карылык жок. Чач агармай, сакал агармай, пешене тырышмай, көз начар көрүп калмай, бел бүкүрөймөй, жок аякта. Жаш болосуңар, жаш. 33 деп айтылат. Түбөлүктүү Алла Таала неемат берет. Неематтар бүгүн азыр биз алып, эмдиги жылым не болот экен? Банкрот болуп калбайбы? Инфляция болуп кетпейби? Дагы уурдап кетпейби? Жок болуп кетпейби? Азайып кетпейби деген коркунучтар болбойт силерге эч кандай. Берилдиби? Көбөйүшү мүмкүн, азайбайт эч качан. Мынакей бейиштикке турганда. Я ибади ла хофун алейкумул яум ва ла антум тахзанун. Эй бенделерим, бүгүн силерге эч кандай коркунуч жок эми. Эч кандай коркунуч жок. Жана силер кыжалатта болбойсуңар, артыңардан не болду, кандай болду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я'кулу ахлул жанна фиха ва яшрабуна", ал жерде бейиште ичүү, жей турган, иче турган нерселер. "Ва ла ятагавватун", ал жерде мынаке дара бошотуп, туалет болбой деген. Жеген не болот десе, жегендердин бардыгы "Валакин таамухум далика жуша", кекирип сиңип кете берет экен. Суу ичкенде терлейт экен, теринен миск чыгат экен. Миск чыгып кете берет мынаке. Жараткан Алла Таала ушундай бейишти даярдап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аерде айтат, мындай дейт. Алла айтат экен: "А'датту ли ибади ас-салихин ма ла айнун раат ва ла удун самиат ва ла хатара ала қалби башар". Бейиште мен ушундай неематтарды даярдап койгом, ушундай жыргалдыктарды, ушундай рахаттарды мен даярдап койгомун бейиште дейт Алла Таала. Ким үчүн? Салих, таза адамдар үчүн. Аллага ибадат кылган, ширк келтирбеген, Алланын укугун, бенделердин укугун берген, салих, түз, туура жүргөн адамдар үчүн даярдап койгом, эч бир көз көрбөгөн, эч бир кулак укпаган, эч бир адамдын жүрөгүнө кыялы дагы келбеген. Биз айтып бере албайт экенбиз аны. Кандай Алла субханаху ва таала бейишти мел койгон. Мынаке бейиш. Алла Таала Кур'ани Каримде бейиш менен дозокту өтө көп айтат. Бейиштин ичиндеги неематтарды айтат. Кандай жыргал, дозоктун ичиндеги азаптарын айтат, кандай кыйкырыктар, кандай өкүрүк, кандай азап, кандай жылаандар, кандай чаяндар, кандай азаптар. Оттукун айтпаңыз, базган менен урганын айтпаңыз. Эки жагын тең айтат. Биз эске келейли, дозоктон сактанайлы, бейишке умтулайлы, Алладан бейишти сурайлы, бейишке жакындата турган сөздү, амалды сурайлы, Алладан дозогунан пана тилейли, жана ошол дозок алып бара турган сөздөрдөн, дозок алып бара турган иштерден Алладан сактанууну сурайлы тугандар. Алла Тааладан сактанууну сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ден жубайы Айша радиаллаху анха энебиз айтат. Ал бейиш дозокту кыяматка барганда туган бири-бирибизди эстебейт экенбиз. Бири-бирибизди карабайт экенбиз. Бири-бирибизге жардам бербейт экенбиз. Эң жакшы көргөн ата энеңиз, эң жакшы көргөн аял бала чакаңыз ошолордон качат экенсиз. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Ал күнү Алла Таала айтат. Яума яфирул мар'у мин ахи, бир тугандан кача турган күн. Ва уммихи ва аби, ата энесинен кача турган күн. Аялынан, бала чакасынан кача турган күн.
Маңа жардам берчи, бир сооп берчи десе, карабайт эмес, кача турган күн. Жөнөкөй күн эмес экен го. Эгерде ошо күнү азаптан кутулууга мүмкүнчүлүк болсо, өзүнүн жанын бүткүл дүйнөдө ата энесин берип дагы, бала чакасын берип дагы, мал мүлкүн берип дагы кутулам дейт, бирок кутула албайт тугандар. Ушундай жакшы көргөндөрүм берем дейт. Айша радиаллаху анха энебиз айтат, бир жолу ыйлап атты. Ыйлап атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип айтты: "Ма юбкик?" Эмне нерсе сени ыйлатты, Айша? Айша энебиз айтат: "Сиз биринизди кыямат күнү эстейсизби?" дейт. Үй бүлөңүздү эстейсизби дейт. Бала чакаңызды эстейсизби кыямат күнү дедиле. Эми эстей, бирок 3 жерде эч кимди эстебейт деди да. 3 учур болот экен, 3 жер болот экен. Эч кимди эстебейт экен. Кайсы? Индал мизан, таразанын учурунда. Бардык адам баласынын жакшы жаман иштери таразага тартылат. Ал-вазну яума идинил хак, тараза акыйкат кыямат күнү. Ар бир сөзүбүз тартылат, ар бир кылган ишибиз тартылат таразага. Жакшысы дагы, жамандыгы да тартылат. Эгерде жакшысы көп боло турган болсо, бул бактылуулук. Эгерде күнөөсү көп боло турган болсо, чоң бактысыздык, чоң арман тугандар. Таразага тартылат. Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра. Кыпындай жакшылык кылсаңыз, Аллах аны текке кетирбейт. Анын сөзсүз ажыр соопторун берет, аны эселетип кайтарып берет. Кыпындай күнөө кылган болсоңуз, анын дагы жазасы болот дейт. Аны дагы көрөт адам дейт тугандар. Демек биздин жаралуубуз өтө улуу максатта. Туган, биз түбөлүктүү бу дүйнөдө калбайбыз. Алла Таала өзү эзелтен жана түбөлүктүү. İnsan ezelten emez, бирок түбөлүк үчүн жаралган. Түбөлүк үчүн жаралган. Биз өлүмдөн коркпойлу. Өлүм менен иш бүтпөйт. Өлүм менен чыныгы иш башталат кайра. Өлүмдөн кийин башталат акыйкаттын бардыгы. Бирок биз эзелтен келген жокпуз. 100 жыл мурда ушул жерде эч ким жок болчу. Халата алан инсан хейну минад дахр лам якун шай'ан мадкура. İnsanга доор замандардан бери ушундай доор бир заман өткөн. İnsan эске алына турган нерсе эмес эле. 100 жыл мурда мына ушу баштар жок эле, ушу көздөр жок эле, ушу жүрөктөр жок эле, ушу кулактар жок эле, ушу тилдер жок эле, ушул тиштер жок эле, ушул жүздөр жок эле. 100 жыл мурда бар эле, айтыңызчы. Жүзгө чыккан бар арабызда? Жүзгө чыккан аксакал жок. 100 жыл мурда эч ким жок болчу. Кээ ушул жерде атасы да жок болчу, өзү эле эмес, атасы да жок болчу. Алла айтып атат, эске алына турган нерсе эмес элеңер, бүгүн келип алып кандай текеберленип атасыңар дейт. Аллага кандай кылып силер андай каршы чыгып атасыңар дейт. Андай кылбагыла дейт. Жараткан Алланын кулу болуп жашагыла, Алланын нематынан пайдалангыла, Алла Таалага шүгүр кылгыла, Алла бергенинен туура пайдалангыла, бирөөнүн акысына кирип кетпе. Ошондуктан бир алым айткан экен, биз өзүбүздүн жашообуздун таржымалын жазайлы, бирөөнүн жашоосун окубайлы дейт. Өзүбүздүн жашообуздун таржыманын жакшынасын жазайлы. Эмне жазганыбыз эртеге окуйбуз, өзүбүздүкүн окуйбуз. Бирок башка бирөөнүкүн окубаңыз жашоосун. Не кереги бар? Ал өзү жазып атат, өзү окуйт ал. Ушакка кирип кеткенбиз тиягыначы. Экинчиси, ал жерде эч ким эстебейт дейт таразада. Экинчиси, пайгамбарыбыз айтат: "Айнда татайру сухуф". Амал дептерлер берилгенде эч кимди эстебейт. Амал дептерлер. Күндө урматтуу агайын мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, багымдат менен асырда периштелер кезек менен келип турат, силердин кылган жакшы жаманыңарды жазып, Алланын алдына көтөрүп алып кетип турат. Тиякта жыйналып архив бар. Анын бардыгын өзүңүз көрөсүз, өзүңүз окуйсуз. Эч ким сизге зулумдук кылбайт. Алла Таала залым эмес. Кылган ишиңиз гана жазылынат, кылбаган ишиңиз жазылбайт туган. Күн сайын кимге 70 жыл өмүр берилди, кимге 80 жыл өмүр берилди. Ушунун ар бир күнү жазылат. Жакшы жаман, эмнени сүрөдүң, эмнени карадың, каяка бастың, кандай иш кылдың, бардыгы жазылат, Алланын алдына көтөрүлөт тугандар. Ярфу амалул лейл кабла амалун нахар ва амалун нахар кабла амалул лейл. Кечки амалдар көтөрүлөт экен күндүздөн алдын, күндүзгүсү көтөрүлөт экен кечинден алдын. Эч калбайт тугандар. Кирамин катибин, периштелер келип жазып турат тугандар. Жалгыз болсоңуз да жазып турат. Видеокамера снимать этсин, тетпесин жазып турат.
эмнени жедиңиз, арамбы, адалбы жазып турат тугандар. Ак нике менен кошулдуңузбу, арам менен кошулдуңузбу жазылып турат тугандар. Ушу кол таразадан алдады, алдабады жазылып турат. Ушу тил бирөөгө жалган сүйлөдүбү, жала жаптыбы, ушак айттыбы жазылып турат. Же чын айттыбы, адилеттүү айттыбы, таза айттыбы жазылып турат. Агайын мусулман бир туган. Үчүнчүсү, айында сырат. Сырат көпүрөсү бар. Сырат көпүрөсү бар тугандар, көпүрөдөн өтөт. Дозоктун үстүнө коюп койгон сырат көпүрөсү. Ошодон өткөнгө чейин эчкимди эстебейт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Айша энебизге айтып атат. Айша энебиз ыйлап атат. Эмне үчүн ыйлап атасың десе айтып атат. Үй бүлө бала чакаңыз эртеги кыямат күнү эстейсизби деп атат. Пайгамбарыбыз айтып атат, эстебеймин. Мен эмес, бирөө дагы эстебейт. Ал күнү нафси пайгамбарлар өзүм жаным деп калат экен, үй бүлөсү каякта. Пайгамбарлар өзүмдүн жаным деп калат экен, сиз биз ата эне бала чаканы эстеген аякта турсун тугандар. Аллахумма саллим деп калат экен. Я Алла, тынч өткөр. Ушул көпүрөдөн тынч өткөр. Сырат көпүрөсүнөн тынч өткөр деп калат экен тугандар. Мынандай күндөр алдыда бар. Мен азыр айтсам силерге жомок эмес бул. Бул жомок эмес. Биз азыр эненин ичинде кезинде аз аялыңыздар бар. Боюнда болсо ошондой балага бир нерсени айтсаңыз, ушу дүйнө ушундай бар. Бул жерде желмогуздар бар. Бул жерде ушундай жегиштер бар, жуткуштар бар деп айтсаңыз, күн деген бар, ай деген бар, аябай чоң десеңиз ишенеби бала? Эненин карындагы ичиндеги бала бул дүйнөгө чыкпастан туруп эч нерсени көрбөгөндө ишенбегендей, биз да бул дүйнөдөн кетпей бул дүйнөнүн ичинде жүрүп, ахиреттин ичи кандай экенин ушундай болуп атат да тугандар. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып койду мунун бардыгын. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semawati vel ard uiddat lil muttaqin ellezine yunfikuna fi's-sarra ve'd-darra vel kâziminel gayz vel 'afina 'anil nas vallahu yuhibbul muhsinin." Sizler jarışkıla, jugurgülö, jarışkıla tez-tez kayaka jaratkan Allah Teala'nın mağfirat geçirimdүүлүгүнө. Kaysi amaldan Allah geçirse, oşogo jarışkıla, oşogo tezden gele, günölörüңөрдөн tazalanıp algıla, Allah'dan geçirim surap kalgıla, ölüm gelip kalıbasın, Allah aytpay gelet, kapısından gelet, bilgizbey gelet, kavar bermey gelet, tünü gelet, gündüzü gelet, uhtap atkanda gelet, kursağı tokta gelet, günüp atkanda gelet, tansaga tüşüp atkanda gelet, sajda kılıp atkanda gelet, al gelgende aytpayt al. Toba kılıp kalgıla, Allah'dan geçirim surap kalgıla. Ve cennetin şaşılgıla, jarışkıla. Emnege uşunday beyişke, anın tuğrası jeti jer, jeti asman. Arduha samawati vel ard, beyiştin tuğrası jeti jer, jeti asman. Uzundan jaysanız beyiştin tuğrası, uzunun Allah bilet kança eken. Uzunun Allah bilet. Mınal jer, birinci asmanın aldığında, o bir çölde bir şakekti ırgıt ürseniz, vertolyot menen, samolyot menen uçup barsanız, binokül menen daha tappaysız. Uşunçalık kiçinekey. Birinci asmanda. Birinci asmanга чейин 500 жылдык сапар. Бул биринчи асман жети жер менен биригип, экинчи асмандын алдында ошол чөлдөгү бир шакекке окшоп калат турганда. Көзүңүзгө таппай кала турган, көрүнбөй турган шакек болуп калат. Казакстан чөлүнө барып, самолеттон бир шакек ыргытып жүрсеңиз, бинокль менен табасызбы? 10 километр бийиктиктен табасызбы самолет менен? Ушундай болуп калат, будан да кичине. Экинчи, үчүнчүдөн ал, ар бир асмандын аралыгы 500 жылдык сапар. Жетинчи асмандын алдында сапсен булардын бардыгы ушундай болуп калат. Ушунун бардыгын узунунан жая турган болсоңуз, бул бейиштин туурасы болот. Узуну Алла билет канча экен. Муса пайгамбарга, Муса алейхиссалам сураган Алла Тааладан, эң акыркы бейишке кирген кишинин канча бейиш берилет деди да. Канчалык чоңдук берилет деди. Бардыгы бейишке киргизгенден кийин, ага айтылат экен бейишке кир дейт экен да. Ол эң акыркы кире турган кишиге. Айтат экен, адамдар бардыгын даражаларын алып алыптыр, бейишти ээлеп алыптыр. Биз да айтабыз го, жерлерди басып алыптыр, алып алыптыр, мага эч жер тийбей калыптыр, 1 метрде квадрат жок деп. Ал да ошондой деп ойлогонго, анан аны киргизип туруп, сен разы болосуңбу дейт. Канча десе, бу дүйнөнүн бардык башкарган ушуну бадышасы ушунчалык сага бейиш берейин дейт. Алла, разы болбой анан эмне? Демек, ушул дүйнөнүн канча чоң болсо ушунчалык бейиш берет экен дагы. Андан кийин Алла Таала айткан: "Лакадалик ва мислуху ва мислуху ва мислуху ва мислуху." Ушудан 5 эсе чоң дейт экен. Мына жерден 5
ушундай жер болсо, Фиджи Япониядан тартып, мынал жагы кайсы аркысы наркы, Чили, Пили, Америкасын бардыгын кошсо, ушундайдан 5 бейиш берет экен. Ушундайдан чоңдон 5-өнү берет экен. 5-нчисинде айтыптыр, фаякулу фил хамиса, радайту рабби, о Алла, мен буга разымын дейт экен. Разы болбой кай карасаң ане. Ушунча чоң берип атса, анда дейт экен Алла Таала, фаякулу хада лака ва ашрату амталихи. Бул эле эмес, ундан дагы 10 эсе көбөйтөм дейт экен. 5 10-га көбөйтсө канча болот? 50. Бул дүйнөдөн 50 эсе чоң. Bir rivayette 10 есе чоң, bir rivayette 50 есе чоң берет экен бул бейиште тургандар. Бул 50 есе раваху Муслим, Муслим шарифте келип атат, мына ушул хадис тургандар. Бейиште текеберчилик жок. Бейиште бири-бирин көрө албастык жок. Ал жердеги бир инна фил жаннати шажаратан ясиру ракиб ал жавадан муламмар сари'у миати санатин ма яхтау хади. Бейиште бир дарак, бирле дарак. Ал даракта тапталган ат, гүлүк атты чаба турган болсоңуз, ошонун көлөкөсүндө 100 жыл жүгүрөт экен дагы, 100 жылда да басып бүтпөйт экен. Мына. А бир субханалла бейиштен бир дарак өсөт. Алхамдулилла десеңиз, бейиштен бир даракты келет. Кимге? Сиздин бейишиңизге, башка бирөөнүкүнө эмес. Аллаху акбар десеңиз, бейиштен бир даракты келет. Кимге? Сизге, башка бирөөгө эмес. Башка бирөөгө эмес. Демек, мынакей бул жерде туруп Алла Таала эмне үчүн бизди жаратты? Бейишке даярдануу үчүн жаратты тургандар. Бейишке даярданайлы, күн сайын даярданайлы. Ошон үчүн жаратты Алла Субханаху Таала. Кайсы амал тозок алып бара турган болсо, андан сактанайлы, андан сактанайлы. Бир хадис Анас разияллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү бу дүйнөдө бейишке кире турган ыймандуу адам эң жашоосу оор, кыйын болгон адамды алып келет экен. Өмүр бою ачка, өмүр бою ооруда, өмүр бою кыйынчылыкта. Бу дүйнөдө бечара ушундай бир рахат көргөн эмес. Ошону алып келет экен дагы, эмне кылат экен? Юта би ашаддин нас бусан мин ахлил жанна. Кыйналганыты. Бейишке бир киргизип туруп чыгарат экен. Дагы сурайт экен. Сен кыйынчылык көрдүңбү? Ачарчылык көрдүңбү? Оору көрдүңбү десе, Аллага ант, кыйынчылык көргөн эмесмин деп антышат экен. Кудум ошондой тозок бара турган бу дүйнөдө эң Алла Таала неамат берген, өмүр берген ага, ден соолук берген, бала чака берген, ырыскы берген, жыргалчылык берген, өмүр бою бир дагы ооруган эмес. Канча деген небере чебере бар. Бирок кандай? Аллага шүгүр кылган эмес, ыйман келтирген эмес. Дозокко бара турган инсан, ошону алып кел деген, алып келип туруп, дозокко бир салып туруп чыгарат экен дагы. Сен бир жакшылык көрдүң десе, ант. Алла затыңа ант ичем, жакшылык көргөн жокмун дейт экен да мына. Жакшылык көргөн жокмун дейт экен. Жакшылык көргөн жокмун дейт. Урматтуу туугандар, бейишке эң биринчи дарвазасын такылдата турган Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз кирмейинче бир дагы пайгамбар кирбейт. Мухаммад алейхиссалам үммөтү кирмейинче бир дагы үммөт кирбейт дейт. Биз өзү бактылуу адамбыз, биз сүйүнсөк болот, кубансак болот. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болуп калыппыз. Эң акыркы жаралууда бейишке кирүүдө эң биринчи. Эң акыркы келип туруп биринчи кирип атабыз. Азыр очередке туруп калсаңыз билесизби? Эң акырында келдиңиз дагы VIP менен биринчи өтүп кетсеңиз кандай болот? Эртеге бейиште дагы ушундай бул үммөт келет. Бардык пайгамбарлардын үммөтү бар. 124 миң азы көп пайгамбарлардын ар биринин ушундай сапы болот тургандар. Ошонун бардыгын каратып туруп 124 миңнин бардыгын каратып туруп Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү кирип кетет экен да бейишке. 120 саф болот. Кыямат күнү 120 саф болот. Ошонун 80 сапы Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болот. Калган 40 сапы бардык пайгамбарлардык болот тургандар. Мына. Биз бу дүйнөдөгү болор болгон бир нерсесине, ушу дүйнөнүн кичине нерсесине согуш болуп атат. Дүйнөгө ушу кандай 1 метр жер үчүн адамдар канын төгүп атышат. Бир кичине буюм үчүн соттошуп, бири-бирин каматып, өлтүргөнгө чейин барып атат. Бул не? Дүйнөнүн алдында, дүйнө Алланын алдында бул чиркейдин канатынчалык дагы кадыры жок тургандар. Бунун үчүн уруша турган, согуша турган, кан төгө турган нерсе эмес. Бейиштин бир жаа бар го, жаадагы жип болот. Ошол жип. Жиптин баасы дүйнөнүн бардык баасынан чоңураак. Эгерде бейиштин бир эле тамчысын чыгарып отурган болсо,
океанға таштаса, тұзды океандардың бардығы татты болып қалады. Ошондой эле дозоктун бир тамчысын чыгарып койсо, ааламда жашоо болбой бардығы күйүп жок болуп калат. Агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала баарыбызды дозоктон сактасын. Баарыбызды бейишке Алла Таалам өзү насип кылып бейишке киргизсин. Бейиште эң улуу Алланын неаматы, Алла Тааланын ыраазычылыгы жана Алла Тааланын дидары деп айтылат. Бардыгын бергенден кийин дагы берейми дегенде бейиштиктер айтат экен: "Я Алла, бардык нерсени бердиң, эмне калды?" дейт экен. Ана Алла Тааланан мен силерге ыраазычылыгымды түшүрөмүн. Мен силерге ыраазымын, эч качан нааразы болбоймун дегенде, бул рахат, бул сезимди көргөндө бейиштиктер эсинен кетип калат экен бир канча жыл туугандар. Алла Таалам өзүнүн дидарын көрсөткөндө бардык нерсе унутулуп калат экен. Жараткан Алла Таала баарыбызга ыраазычылыгын бейишин берсин туугандар. Наразычылык дозогунан сактасын. Келиңиздер, мына бейиш даярдалган. Ким үчүн? Таквалар үчүн. Алар ким дегенде? Кайрымдуулук кылгандар. Кайрымдуулук кылгандар, ачуусун баскандар, ачуусун жуткандар, адамдарды кечиргендер жана адамдарды жакшылык кылгандар дейт. Келиңиздер, эгерде бейишке барабыз десек, анда Алла Таалам берген малдан юнфикуна фиссарра ва дарра, Алланын жолуна киши сарптай жүрөйлү, ачуубузду басайлы, ачуубузду жутайлы, бейиштик болобуз туугандар. Ачуубузду жутсак, адамдарды кечирсек, бейиштик болобуз туугандар. Жана адамдарга эхсан кылып, жакшылык кылып, пайда берип, рахат жеткирсек, иншаалла бейиштик болобуз. Алла Таала баарыбызды бейиштен жай берген болсун, дозогунан сактаган болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулилlah.